Вправо. Медленно бегом, марш кеттік. Медленно бас партон, анан жүгіріп кетеміз, а? Қана, Алманбет, қалбайыз, сонын жүгіріп. Қол көкіректі olsun. Мына алыс-алысы құтасыңар, аргімің ар жақта олу алыш, тұру. Физика. 1-2-3 бай. О, шындай. Ырғат, давай, чуқа. Тағы нараққа. Ырғат, физически. Давай. Раз, два. Бул жер спорт зал эмес, же болбосо атайын мелдешке даярдануучу жер да эмес. Бул жер жөн гана үй. Артымда Азия чемпиондорунун медалдары турат. Машыктыруучусу атасы, обончу, спортчу Бакытбек Атаканов. Бир канча жылдан бери кикбоксер балдарды тарбиялап келет. Спортту баштаганыбызга 10 жылдын жүзү болуп атат. Biz ağa çeyim, men jönle çağırmaçıl adam, men oğun жазам, ыр жазам, tekst жазам, çağırmaçılık bedin iştep, konserт koyup жүргөнбүз bir mezgilderde, жаштыгыбызda. Анан özüm da sport менен дайыма машып, анан özüm жетпеген ийгиликке балдарым жетсин деген bir жүрөгүмдөн bir жакшы ой пайда болду дагы. Анан bir чоң bir мелдеште ошол өзүм алпарычы болуп калып, ортодо ошол мелдешти жүргүзүп атып, мындай спор кетип калды да. Ошондо мен өзүм сөзүм сүйлөп атсам, жанымдан бир киши чыгып, көп неле кыйын болуп атасың. Кыйын болсоң өзүң балдарыңды чемпион кылып алчы деген сөз кетип калды да. Ошол сөздү мен бекем жүрөгүмө сактап калдым дагы. Эртеси күндөн баштап өзүм балдарымды маштыра баштадым. Ошол эле мезгилде ар эле ошондо 10 жашар ага чейин кичинекей маштырчумун, баягы шпагат которгузуп ойнотуп, салта таштатып ушинтип жүрчүмүн. Бирок 10 жаштан баштап ушул кикбокс боюнча башталды да. Ар эле азыр мына 20 чыгып атат, 21ге кетип атат. Мына ошого чыгып калган ар элетим 10 жылдан бери уже көп ийгиликтерге жетти десек болот. Бияка, да. Эй, молодец, кана. Встреч. Да. Опа, слышите? Да, и оп. Bizde эми ушул балдарыма баягы кичинесинен бери эле маштырып келем да. Кичинекейинен ушул өзүм баягы кичи уулумду 3 жаштан бери маштырам. Анан бизди бу интернет желесинде көп адамдар таанып, билип, анан менин маштыруучу ата катары, маштыруучу катары, анан ушул балдарын жакшы деңгээлге өстүргөн ата катары элдер тааныйт да. Gelişip, balların üygölerini tapşırıp, üyde uşul 3 aylap, 1 жылдап, 2 жылдап üyde жашап машыккан балдар бар. Тамак aşı, жеп ичкен жатаканасынан бери ошонун ичинде. Азыр бизде 5 жашар балдар бар. Алманбет деген баланы ошо 5-тен 6га кетип аткан бала. Аябай жакшы машыгат, бирок өзүн чоң элестеткиси келет дайыма. Мен 6 жашмын, 7 жашмын деп айтат. Эми баягы чоң элестеткиси келет да. Алманбет, сен лапаны кармагын эме мен иштеп коесуң да, сонун кылып, кана стойкага турчу. Сонун болуп стойкага турчу кана. Раз, два, три. О, бяха. Молодец. Сеч, покой. Эми ар бир балабыздын өзгөчө өздөрүнүн таланты бар. Чоң балам, мен өзү 4 уул, 1 кызым бар. Бир неберели болдум. Кызым турмушка чыккан. Андан кийинки балам мына 22-ге чыкты. Ал дагы ушул кикбокста машыгып жүргөн, бирок кийин баягы спортто 3 тең, 4 тең болуп калганда бир атага кыйын болот экен, баягы чоң ийгиликтерге алып чыгып кетиш. Анан ушу бир чемпионаттарда
ал балам экинчи орунду алып калганда бир баягы аталык мүнөз менен эмне сен биринчи орунду албадың деген баягы урушуулар болгондо ата сиздин башка кесибиңизди алайынчы, сиздин чыгармачылык жагыңызды алайынчы, мен ошондон чемпион болуп берейинчи дегенден ошону менен чоң балам мына музыкант болуп калды. Мен өзүм бир 300-400дөй оонум бар. Ошонун анча мынчаларын ырдап чыгып атышат. Аты жөнү Исабек Бакытбек уулу. Жашы 23-тө. Хоббиси сейилдөө, кино көрүү. Жетишкендиктери эл аралык аккордеон сынагынын 3-орундун ээси. Азыркы учурда Калайым Алдабасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясынын 4-курсунун студентимин. Элдик аспаптар бөлүмүндө окуйм. Атайын аккордеон үчүн ошол мектепти бүткөндөн бери ушул музыка тармагында билим алып келем. Буга чейин Ниязалы Борошов атындагы музыкалык училищеде билим алдым 4 жыл. Аны бүтүп аяктагандан кийин консерваторияга тапшырып, азыркы учурда консерваторияда окуйбуз. Жаш кезимде 7-класска чейин спорт тармагынан башыктым. Шемилерим чогуу. Андан кийин музыка тармагында атайын. Анткени экөөнү бир алып кетсең, же бири анда жетишпей калат экенсиң. Ошондуктан музыка тармагына мен көбүрөөк басым жасап, ошондуктан мен анткени музыка тармагында болгон үчүн мени көбү сен баласың деп таң кылышат да. Сен ырдайсыңбы деп. Азыркы аткара турган чыгармабыз жалпы энелерибиз үчүн болсун, энелерибиз аман болсун дейли. Энекем менин байлыгым аттуу чыгарманы кырдайт. Энекем менин байлыгым, кечпеги суусун кайгынын, алпарам сизген ак жолу, колума тийсе айлыгым, колума тийсе айлыгым. Кийинки балам Арлет болсо, мына жанагы айткандай эле жакшы ийгиликтерди жаратып, ушул спортто азыр аябай өзү дагы уже сертификат алды, тренерлик удостоверение алды, тренерлик кылып атат. Мага жардамчы болуп калды, мага канат болуп калды. Азыр кикбокстан, ММАдан, азыр шердокторду алып, аябай жакшы ийгиликтерди жаратып атат. Аты жөнү Арлет Бакытбек уулу. Жашы 20-да. Хоббиси сүрөт тартуу, футбол ойноо. Жетишкендиктери кикбоксинг боюнча дүйнө чемпионатында 3-орундун ээси, Азиянын 4 жолку чемпиону, Кыргызстандын 7 жолку чемпиону. Спортко мен кичине кезимден бери эле катышам. Жаштыгымдан бери эле атам өзү спортко даярдап келген. Көптөгөн ийгиликтерге жеттим. Дагы аста ийгиликтер астыда да. Максаттарым эми келечекте ушу ММАдан кетсем, UFC чемпион болом деп ниет кылгам. UFC'де катышам буюрса деп ошого талыкпай мээнет кылып, ошого жеткенге аракет кылып машыгып келем. Эми бизде спорт клуб Арлет спорт клуб да. Ошого сертификат алганбыз ММА боюнча. Атам главный тренер, анын жанында жардамчы мен болгон. Ошол менин эми максатым спортту өндүктүрүү. Мен жетпеген жерге ушу инилерим да жетсин деп, инилерим да кошо тартам спортко. Ал эми Элбурс болсо, бул Элбурс кичинекей тырышчактыр. Өзү ушул Арлет агандай чемпион болом деп аракет кылып, мына буюрса чемпион болуп, кечегиде Азия чемпиону болду. Мындан 3 жыл, 4 жыл мурун Ысык жемчужинада алтын куруткан, мына кече жакында алтын медаль утту, Азия чемпионатында утушту. Ошентип бардык ийгиликтерди чогуу биргеликте жаратып келатабыз. Аты жөнү Элбурс Бакытбек уулу. Жашы 14-тө. Хоббиси футбол ойноо. Жетишкендиктери кикбоксинг боюнча Азиянын 3 жолку чемпиону, 5 жолку Кыргызстандын чемпиону, 2 жолку ММА боюнча Кыргызстандын чемпиону. Менин атым Элбурс, мен 14 жаштамын. 5 жашымдан баштап машыгам, уже 8 жылдын жүзү болду. Ошо Азияга чейин барып келдим.
Кыргызстан 5 жолку чемпион болдум, Азиянын 3 жолку чемпион болдум азыркы учурда. Ошол спортсмендей болгум келет деген көмүр туткан адамыңар барбы? Меники бар. Алексей Федосеев деп, азыр Кыргызстандын мурунку чемпиону болгон, легенда деп койсом болот. Мен келечегимде прокурор болгум келет. Эльбрустан кийинки уулубуз Азирет. Бул ошол Азирет 3 жашынан ушул спортко кызыгып, агаларымдай чемпион болом деп аракет кылып, анан 4 жашка келгенде бул өзгөчөлүгү үйдө күндө баягы биз лапа кармап берген, Арлет лапа кармаганды бул баягы дайыма көрүп жүрүп туруп, аябай мындай өзүнө бир кабыл алып туруп, анан бир күн эле мен өзүм деле байкабай эле карап отурсам, ошондо бул 4,5 жашка кетип атты эле, тиги Эльбрус болсо 6,5-7 жашка толуп аткан эле. Ошол мезгилде Эльбруска лапа коюп, тренерский баягындай отношение кылып, кадимгидей иштеп атканы анан интернет желесинен таркап кетти да, казак жигиттери деп. Мен ошону тартып койгон элем, тартып досторума жөнөткөнүм, ошол Казакстандан бирөө ушул казак жигиттери деп киргизип койгон үчүн дүйнө эли көрүп, 50 миллиондон ашык просмотр болду да. Андан кийин 15 миллион, 25 миллион, жадан миллиондоп элдер көрүшүп, ошондон булар таанымал болуп, ошол Азиреттин немеси менен бардыгыбыз таанымал болдук. Ошол эле мезгилде, ошол маалда телевидениялар тыным жок тартышты. Ошентип балдар спортко өтө берилип кирип кетти. Мына 10 жылдан бери ошол 4 жашында, 5 жашында лапа кармап берген бала азыр мына 12 жашка толуп отурат. Ал дагы чемпион болуп, көптөгөн медалдарды, дипломдорду алды. Аты жөнү Азирет Сарыбаев, жашы 12-де, хоббиси футбол ойноо. Жетишкендиктери 1 жолку Азиянын чемпиону, 2 жолку Кыргызстандын чемпиону, ММА боюнча Кыргызстандын чемпиону. Мен 13 жаштан бери тренировка алып баштагам, 3 жашыман. Азыр 12 жаштамын. Ошого 7 жыл, 8 жыл болуп калды. Ошого мен үйгө кирип, ушул лапаны кармап, Эльбрускага коюп бергем. Ошондой атам туруп деп туруп эле телефонго тарткан. Досторуна жиберип, интернетке чыгарган, казактын жигиттери деп тарап кеткенбиз. Ошондон 50 миллион класс алдык. Мектепте кандай окуйсуң? Жакшы эле. Ошондой эле. Кайсы сабакты жашоосуң? Мен кыргыз тили боюнча. Тарых. Мен балдарымдын ар бир боюнда өзүм чогуу барып катышам да. Себеби эмне дегенде балдар менен кошо барып тренер катары, ошонун эле мезгилде ата катары алып барып ушундай толкундануу, кээде ушундай эсим оогонго чейин барды. Бул ушундай нерсе балаң урушуп аткан мезгилде бир өзүңчө тыбырчылап бир бөлөкчө болосуң да. Булар постоянно биринчи орунду алган үчүн экинчи орунду алып калбаса экен, жеңилип калбаса экен деген баягы ой сезим дагы көкүрөктө күчтүү болуп турат да. Ошол мезгилде бирөөлөр тартып коет, башка кылат, спорлошосуң. Ошондой бир неме болот. Анан ошо бойго кетип атканда мени уят кылбагыла, эл караган жүзүбүздү жер каратпагыла. Силер чын эле кыргыздын баатырысыңар. Силер ошо Кыргызстандын желегин бийик көтөрүшүңөр керек. Силер эл ишенет, бир эле мен эмес, элдин уулусуңар силер деп баягы жакшы сөздөрүмдү айтып, ак баталарыбызды берип жөнөтөбүз. Келинчегим ушул дайыма балдардын тамак ашын убакыт саатында, анан билесиздер спортсмендердин кийимдери бир күндө мисалы үчүн 2 маал машыгуу болсо, жок дегенде эртең мененки машыгууда бир 3-4 футболка алмашылат. Кечкисинде 3-4 ушулордун баардыгын жууп тазалап, убакыт саатында ургатып, кайрадан кийинтип, алыс жакка кетип атканыбызда камдап берип кийимдерине. Кыскасы ушул тармакта өзү филфакты университетти бүткөн болсо дагы өзүнүн иши менен, кесиби менен бир дагы чоң ишке барбады, иштебеди. Ушул балдардын аркасынан ушул энелик мээримин төгүп, тамак ашын даярдап, үйдөн чыкпастан ушул карап келатат. Этият болуп түшкөн жерден. Спортсмендин апасы болгандай демейм. Кадимки эле энелик бакытта. Энелик бакыттын бир экинчи бир көрүнүшү болсо керек. Бир эле спортсмендин апасы эмес, башка тармакта деле. Бардык энелер
балдардын ийгиликтерин көрүп, жетишкендиктерин көрүп, сыймыктанат, сүйүнөт, бактылуу болот дегендей эле спортсмендердин апасы болуу бир жагы түйшүктүү, бир жагы оор, бир жагы бакыт. Эми түйшүктүү дегенде кандай? Булар турнирлерге көп чыгат, эки жакка көп чыгышат, баягы энелик сагыныч болот, кандай болуп атат экен, 10 күндөп, 5 күндөп жумалап кетишет. Алардын кем карчын ырастап бериш керек, кийим кечегин ырастап бериш керек. Ал жакта жүргөндө кандай жүрдү деп сарсана болосуң. Ошол жактары сәл нерек, анан үйдө дагы булардын баягы туура тамактануусуна көңүл буруш керек. Баягы эне өзүң мээримиң менен жасап берсең, балдарга ошол күчтүү тамак, ошол ширин тамак да. Үйдө болгон продуктубузду, кем карчыбызды жолдошум каржылап берет бизге. Дайыма эттүү тамак кылганга аракет кылабыз. Сен айтмакчы күчтүү тамак, ушу буларга көбүнчө коюу тамактарды жакшы беребиз. Эртең мененкиси эми баягы 2 маал тренировка кылышкан үчүн, машыккан үчүн каша бергенге аракет кылам. Тренировкага, машыгууга кийген кийимдерин тез-тез алмаштырабыз. Өздөрү эле билет, балдарым баягы билишип эле калган, келишет дагы чайды куйгулабыз. Дароо эле кийимдерин чечишет. Чечип үйдүк кийимдерин кийишет, анан аны сразу эле машинкага салып, жууп, даярдап коебуз. Бир жактарга барганда 4-5 сыйра, 6 сыйра кийим менен жөнөтөбүз. Бирин чечип, бирин кийип, айтып жөнөтөбүз өздөрүнө, тез-тез жууп тургула деп. Элдештерге кетип атышканда, Кудайдан жалынып, Алладан жалынып дуа кылып отурабыз. Мелдешин көрбөй туруп, биринчи иретте телефон чалып сурайм. Кандай болду, жакшыбы? Эч жериңер травма албадыңарбы? Жакшы эле ойнодуңарбы деп бир сыйра сурагандан кийин анан көрсөм. Анчалык көп көрө бербейм. Менин жүрөгүм анча чыдабайт. Элдер балдары кандай десем бир жака эс алганы же ойногону барышса, бардык нерсени унутуп, мисалы үчүн үйдөгү жумушту деле унутуп барып эс алып келишет да, же көлгө же баш. Бизде биринчи очередте кетип атканда, биринчи эмнеде лапа перчаткаларын даярдайбыз да. Анткени ошол жакта дагы, ошо жолдо боло, кайсыл жерде боло, машыгууну кошо алып кетишет да. Кичине болсо дагы өзүңөргө эмне деп туруп атасы. Тойго барсак деле, мисалы үчүн алыскы жерге тойго кетип атсак дагы лапа перчаткалар жанында жүрөт да. Кичине убакыт таап, кичине болсо дагы кыймылдап, эмнеңер таштабагыла дейт. Курал жарак жанында жүрөт, өздөрү айтмакчы. Ушунча машыгып, ушунча бир ийгиликтерди жаратып, ушул дүйнөлүк олимпиадаларда бир ийгиликтерди жаратса, азыр мына коомчулук элибиз кичине жардам берип аткан болсо, өкмөт да ушуларга бир көңүл буруп, өкмөттүк деңгээлде бир көңүл буруулар болуп, анан биз жөнөкөй тренер катары жүрөбүз, жөнөкөй ата катары. Ушул бизди дагы эмгегибизди кичине бир баалап, эл алдында баягындай бир жакшы нерселер болсо, бизде дагы кубаныч болот эле, бизде дагы сүйүнүч болот эле. Ошол эле мезгилде булардын ошончо алган медалдары, мына көрүп атасыздар аркада эмне деген медалдар турат да. Ар бир медалды алыш үчүн, бир медалды алыш үчүн жок дегенде 5-6 бала менен урушат да. Бир весте 70 бала, 80 бала болот, кээде 30 бала болот, 10 бала болот. Ошолорду жеңип биринчи орунга чыгат да. Анан бул татаал нерсе. Айтканга оңой. Ар кандай буту сынат, колу сынат, кээде удар жейт, ооруп калат, травма алат, сотрясение алат. Ошолордун бардыгына ата болуп экенсиң, жүрөгүң ооруйт, кээде эне болуп келинчегиңдин жүрөгү ооруйт. Ошолордун бардыгына чыдап, ошого кайыл болуп, балдарды азыр даярдап келатабыз. Аллах таалам насип этсе, ушулардын бир ийгилигин олимпиадалык чемпиондордо көрсөк деп Кудайдан тилек кылабыз.
ошол элдин жардамы менен ашар жолунда мына ушул кичинекей спорт залыбызды баштадык. Себеби менин үйүмдө жатып машыккан балдар бар. Ошондой эле сборный команданы даярдагым келет, олимпийский чемпиондорду чыгаргым келет. Ошол эле мезгилде мына ушул спорт залды бүтүрүп алган болсом, Аллах таалам насип этип, ошол балдарыбыз кенен кесири машыгып, азыр көрдүңүздөр да, баягы талаада машыктык, талаада ар кандай нерсе болот, чымын чиркей деген нерсе болот. Кээ бирки шаарда жүргөн, шаарда өскөн балдар ошондой эле таланы чаң экен деп жактырбайт. Ата энеси баягы алып берген кийими да чаң болуп барса, мисалы үчүн көбүсү жаман көрөт да. Ошон үчүн үйдүн алдына болсо дагы өзүмдүн жериме, өзүмдүн үлүш үйүмдүн алдына, үйүм тар болсо болсун, бирок балдар үчүн кенен болсун жашоо деп ушул спорт залды баштадык. Бул жер мына азыр бөлүп отдельный душевой, мына жерден суубуз бар, душевой комната болот. Анан раздевалка, чечинип, балдар ушул жерден чечинет дагы. Анан бул жакка кирип кетебиз, мына буюрса. Бул жак ушул кичинекей зал болот. Могул жерге грушалар илинет, кадимгидей 4 груша илинет. Ал эми уста иштеп аткан жакты атайын ошо ринг жасадык. Балдар могул жерде кадимгидей иштей алат да. Кийинчи эми албетте бул зал кооздолуп, жакшынакай болуп жасалгандан кийин сонун болуп калат. Мына үстүлөрүн жабабыз, буюрса, насип этсе. Анан ушул учурдан пайдаланып, мен ушу кыргыз элиме дагы бир кайрылуу киргизип койсом, ушул спорт залга, ушул чемпиондор үчүн, ушул 3-1 тууган үчүн, же болбосо ушул келип машыгып аткан балдар үчүн бир салымыңыздарды кошсоңуздар, ушул залды кышка калтырбай бүтүрүп, ушул балдарга бир спортивный клуб кылып ачып берсек, рингде кичине болсо да оюн көрсөтүп берсин, бир 1-2 секундтуга элестетип. Кана мына тактаны бери коюп койгула. Спортчу үй бүлөгө колдоо көрсөтүүнү каалагандар экрандагы реквизиттер аркылуу байланышса болот.